Салам достор, кандайсыздар? Сиздер менен мен Зарих Асанова, бул менин каналым. Албетте, видеону көрөрдөн мурун лайк басып, жакшы комментарий жазып, анан подписаться болуп койсоңуздар, мен ушул видеодо оюн ойнодум. Бир адамга пайерине же калган сом карталарына 100 сом акча которуп берем. Ошону аны комментарийден тандап алам, ушул видеонун комментарийинен рандом түрүндө. Рандомго кайсыл комментарий туш келсе, ошол адамга салып берем. Ошого подписаться болуп, лайк басып, анан каналыма катталып, жакшы комментарийлериңиздерди жазып кетсеңиздер. Эми мен бүгүнкү тааныштыра турган сайтты сиздерге көрсөтүп кетейин. Бул сайтта биз стартты басабыз. Анан бул жерде авторизация деп турат. Азыр чат дегенге кирип чатына кошулабыз. Бул жерден вступить деп басасыздар. 840 адам бар экен. Андан кийин каналына кошуласыздар. Каналына кошуласыздар. Андан кийин проверить деген жерди басасыздар. Эми достор, бул жерди басып, эми бул жакта кандай кылып иштесек болот, ошону сиздерге көрсөтүп кетейин. Эми достор, бул жерден биринчи очередь барыңыздар, обучение деген жерине кирип, открыто обучение деген жерди басып, бул жерден бул бот жөнүндө маалымат алып чыксаңыздар болот. Минимальный канча акча салабыз, канчадан үйдө чыгарабыз, канча процент түшөт күнүнө, ошону көрсөңүздөр болот. Бул жака кирип, мынакей түшүп, баардык маалыматты алып чыксаңыздар болот. Анан дагы бир аябай кызыктуу жери бар экен, калькулятор деген. Бул жерге сиздер эгерде канча акча салсаңыздар, канча айына канча табасыздар, күнүнө канча табасыздар, ошол жөнүндө маалымат алсаңыздар болот. Ал үчүн бул жерге жазабыз. Мисалы үчүн 500 рубль салам десек, жаздык. Мынакей 500 рубль салсак, күнүнө 18 рубль, 18,5 рубль иштейт экенбиз. Айына 555 рубль иштейт экенбиз. Ал эми жылына 6660 рубль иштейт экенбиз. Эми ошол акчаны канчалык көп салганда бизге ошончолук жакшы акча түшөт. Мисалы үчүн 3000 рубльде эсептеп көрөлү. Повторно аны басып, анан бул жерге 3000 деп жазабыз. 3000 рубльде биз күнүнө 111 рубльден алып отуруп, айына 3330 рубль иштейт экенбиз, дагы жылына 40000 рубль иштейт экенбиз. Ушундай. Анан бул жерден настройка деген бөлүмүнө кирсек, бул жерден соглашенияны окуп чыксак болот. Контакт админдер менен байланышсак болот. Уведомленияны жандырып койсок болот. Анан операция деген жеринен көрсөк болот, ким канча салып атканы. Мынакей ушул жерден канча чыгарып атканы ушул жерден жаналып турат, чыгып турат. Андан кийинки көбүнө кызык болгон бул партнерский программа рефералдан кандай түшөт. Рефералдан дагы аябай жакшы түшөт, 17%. Эгерде сиздердин рефералыңыздар 1000 рубль салса, сиздерге 170 рубль түшөт дегенди түшүндүрөт. Эми достор, бул жака кандай кылып инвестиция кылабыз? Кошелек деген бөлүмдү басабыз. Эми бул жерден пополнить деген жерди басабыз. Бул жерден өзүбүзгө ыңгайлуу жерди тандап алсак болот. Мисалы үчүн Сбербанктан же Тинькоффтон которсок болот, биткоин түрүндө которсок болот, анан USDT TRC20 түрүндө которсок болот. Мисалы үчүн USDT TRC20 түрүндө которуш үчүн биз ушул адрести копировать этип алабыз. Ылдыйындагы адрести копировать этип, ушул адреске биржадан акчаны которуп, анан которгондон кийин скриншотун бул менеджерге жөнөтөбүз. Ушинтип салып алабыз. Мен бул жерден акчаны Сбербанктан салгым келип атат. Сбербанк же Тинькоффтон салсак болот экен. Бул акчаны салыш үчүн бул жердеги Сбербанктын картасын копировать этип алабыз. Бул картаны копировать этип алабыз. Картанын номерин. Мына достор, бул жерде картаны алып келип койдук. Бул жерге канча салабыз? Мисалы үчүн 500 рубль салсак, салам. Бул жерге 500 рубль деп жазып, бул жерге сөзсүз жазышыбыз керек достор. Боттон алабыз. Мынакей ылдыйда эмне жерде окусаңыздар түшүнөсүздөр. Ушунун ылдыйында турган мынакей бул номерди, бул жерге эгерде ошо Сбербанктан салсаңыздар, ушул жерге сөзсүз жазып, анан салып алышыңыздар керек. Эми бул жерден перевестини басабыз. Мынакей перевестини басабыз. Мен акча салып атам. Мынакей басып алдык. Эми ушунун чектин скриншотун жөнөтөбүз. Скриншотун сөзсүз бул менеджерге жөнөтүшүбүз керек. Буга киребиз. Бул жерден жөнөтөбүз. Бул жерден буну жөнөтөбүз. Анан менеджерге жөнөткөндө, анан сөзсүз бул жерди дагы, бул жердеги номерди дагы жөнөтүп койсок, ашыкча суроо болбойт. Мына достор, ушинтип жөнөтүп коебуз. Ушинтип жөнөткөндөн кийин азыр мен түндө тартып атам. Эртең менеджер карап, менин инвестиция деген жериме бул акчаны салып берет. Мен ошо түндө тартып атам, балдарым уктагандан кийин эртең. Мына достор, успешно 500 рубль толукталды. Инвестиция деген жерди басып, биздин акчабыз 300 күнгө инвестицияга кетти. 500 рубль салдык. Ар 60 минут сайын бул жерди басып собрать этип турсак болот экен. Анан эгерде
аны акчаны чыгарып эми кайра үстүнө кошом десеңиздер, реинвестиция деген жерди басып, реинвест кылып кайра басып турсаңыздар болот. Ушундай достор. Анан азыр биз эгерде дагы бир көрсөтүп коеюн, 500 рубль салдык. Ошондо бизге канча түшөт экен? Биз айына 555 рубль табат экенбиз, жылына 6660 рубль табат экенбиз. Ушундай экен. Бардыгын түшүндүрүүгө аракет кылдым. Мындай өзүнүн жанагысы бар экен, чаты да бар экен. Бул жерде кадимкидей жынык адамдар сүйлөшөт экен. 852 адам бар экен. Мындай акча чыгаргандары турат, акча салгандары турат. Эми жаңы жылдан кийин иштеп баштайбыз дейт. Азыр ошол өнүктүрүп атабыз деп айтып атат. Мынакей бул жерде дагы акча түшкөн турат. 5383 рубль, 330 рубль чыгарып алыптыр. Ушундай. Азыр сайт төлөп атат. Менимче көп келиштейт, себеби процент аз. Жакшы иштеп алсак болот. Бир айда өз акчабызды ташы менен актап чыгарып кетебиз, андан ары плюска иштейбиз. Ошондой, мындай сайттарга башында кириш керек. Ошого башында хотя бы 100 рубль болсо дагы салып коюңуздар. Бир жылдын ичинде 1300-1400 рубль чыгарып аласыздар. Ушундай достор, баарыңыздарга ийгилик. Менин оюмга катышыңыздар. Жаңы жылдын алдында кимге буйрган болсо кубантайын. Ошол достор, тынч болуңуздар, аман болуңуздар.